олимпийский чемпион болгум келет. 2 жылдын арасында чемпион болду. Биринчини алып келдим деп адам мындай өзүн көтөрүлүп кетет го. Ошондой болуп көтөрүлүп кетпе, өзүңдү бийик сезбе. Бүгүнкү биздин сыймык көрсөтүүсүнүн каарманы Эрмамбетов Давлет ал учурда спорттун таеквондо түрүнө катышып келет. Келечекте олимпиада жеңүүчүсү болуп өлкөмдүн сыймыктуу уулдарын катарын толуктайм деген үмүтү чоң. Атым Эрмамбетов Давлет. Мен Ош шаарындагы Нарманов номер 7 4 класста окуймун. Мектепте мага математика, анан русский жагат мага. Келечекте мен олимпийский чемпион болгум келет. Право слева умеешь? Значит. Спорт бул ден соолуктун булагы. Ар ким өз кызыгууларына карата спорттун ар тармактарын тандап келишет. Балдардын келечегин пайдалуу мыкты болсун деп ата-энелер да алардын шыгына карата жол көрсөтүүчү компас сыяктуу. Айтор Давлетти апасы Мээрим айым да үй бүлөсү менен колдоп коштоп уулунун аз гана болгон ийгилигине кубанса, экинчиден анын мындан арыда өсүү-өнүгүүсүнө жардам берип келүүдө. Өзү Давлет аябай ак көңүл бала. Алдап жакшына сүйлөсөң аябай жакшы кылат. Анан аябай аракетчил, бир нерсени кылам десе до конца кылганга аракет кылат. Биз дагы болушунча жардам беребиз. Тренерине келген кезде 6-7 жашар бала болчу. Өздөрү кызыгып, кызыгуу менен келген. Бирок кызыгуу менен келгенде жаш балалык кылып ыйлап, анан кийин агайы колдоо көргөзүп, балдарды жакшы эме болуп, анан алып калган. Ошодон бери азыркы учурда бардык турнирлерге барып, катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетип аткан убагы. Негизинен таеквондо спорттун кандай түрү? Анын мекени кайсы жер билесизби? Анда кунт коюп туруңуз. Таеквондо корейче тае бут менен сокку жасоо, кубомуштумдоо искусство. Түштүк Кореянын улуттук спорту болуп эсептелет. Бул спорт олимпиадалык спорттун түрүнө кирет. Таеквондо 2 түргө бөлүнөт. Ак, сары, жашыл, көк, боз, кызыл, кара куруларды алышып, бул спорттун жогорку чегине жетишет. Кореяда улуттук спорт болуп эсептелгени менен дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде бул спорт жылдан жылга өсүп өнүгүүдө. Таеквондо боюнча ушул медалдарды алып жүрөм. Кичинекей спортчу аймактык, республикалык турнирлерге катышып, 2-3 орунду гана эмес, 1 орунду да алып келүүдө. Абалдан устаттан шакирт мыкты өтүптүр деген эл оозунда кеп бар. Сыңары бул жердеги балдар өзгөчө Давлет машыктыруучусунан бүгүн спорттун бул түрүндөгү ар кандай ыкмаларды үйрөнүү менен алдыга талпынып келсе, экинчиден үлгү алып, агайындай ийгилик жараткысы келет. Албетте, келечектин жакшы саамалыктары али алдыда. Таеквондо бул Кореянын улуттук боевой искусствосу болуп эсептелет. Корея улутунун эмес. Именно биздин машыккан эмебиз олимпиялык түр болуп эсептелет. Андан сырткары боевой таеквондо бар. Боевойдо көрөшкөнгө дагы болот. Биздики олимпийский болгон только стойкада болуп иштетилет. Бүгүнкү күнү бүткүл дүйнөлүк федерациянын 208 өлкөсүндө филиалы бар. Ал өзүнүн катарында 40 миллиондон ашык спортчуларды, анын ичинде 1,5 миллион Түштүк Кореянын өзүндө гана саналат. Башынан спортко негизги курамын түзгөн таеквондого басым жасаган Түштүк Кореяда бүт дүйнө жүзү сыяктуу эле бүткүл дүйнөлүк таеквондо федерациясы чоң популярдуулукка ээ. Бүткүл дүйнөлүк федерациянын негизги күчтөрү таеквондонун спорттун бир түрү. Мелдештерди уюштуруу, өткөрүү, калыстар системасын өнүктүрүү, атагын чыгаруу болгон. Бүт дүйнө жүзүнө таеквондонун спорттук багытта тарашы, бүт эл аралык уюмдар тарабынан таанылышы, олимпиадалык оюндар программасынын киргизилиши күтүлгөн жыйынтык болду. Мен таеквондо спорт боюнча катышам.
Мен мына медальды Бишкектен алып келгем да. Аны Анжанга барып, бирде утуп келгем. Мынаны Кызыл Каядан алгам. Ошол бардык медальдерден дагы көбүрөөк тренировка кылып, чемпион болгум келет да. Биринчи ал эмеде Ошто болгондо 3-чү местаны алган. Биринчи чыкканыбызда ошол кезде 3-тү алганда аябай ызаланган. Анан кийин эле баягы бала ар турнирге катышкан сайын опыт топтойт экен. Опыт топтоп бирди, экини алгандан кийин эле кайрадан дагы бирди алам деп аракет кылып жатты. Бишкекте Опенге барган. Алда кызым да катышат, экөө тең биринчи местаны алып келишти. Андижанга барышкан былтыр, анда дагы биринчи местаны алып келди. Кызым экөө тең. Кызыл Кыяларда дагы акыркы убактарда жакшы биринчи местаны алып келип атат. 2-3 аябай аракет менен акыркы убактарда ошо бирди алып келип атат. Бля. Анжан, живо, хорошо? Все нормально? Секера, хорошо? Тоже пытайся. Так. Файт! Активнее! Окуучулардын ийгиликтерин эсептегенде көп жерлерде сыйлыктарды алышты. Областной, городскойлордо, чет мамлекеттик чемпионаттарда призовой месталарды ээлешкен. 1948 жылы Кореяда пайда болгон таэквондо 1955 жылы эл аралык федерациясы катары түзүлгөн. Кыргызстанда болсо таэквондо 1982 жылдан өнүгө баштаса, 1990 жылдан федерациясы уюшулган. 1994 жылдан таэквондо боюнча машыктыруучулар даярдалат. Кыргызстандын спортчулары Юпак, Катренко, Мамбеталиева, Романова, Аспеков, Солтобаев жана башка ушул сыяктуу спортчулар мыкты ийгиликтерге жетишкен. Ал эми Давлет да дал ушул спортчулар сыяктуу спорттун бул түрүн тандаганы жана келечекте мыкты олимпиада жеңүүчүсү болууну тилейт. Биздин каарманыбыз Давлет 2 жылдан бери машыгып көп ийгиликтерге жетишкен. 2 жыл мурда аябай жош уялчак болуп келген бул бала. Анан 2 жылдын арасында чемпион болду. Пьедесталдын үстүнө чыкканы мени кубандырат. Эрмамедов Давлет үй бүлөдө эжеси экөө сабактан сырткары чогуу спорттук машыгууга келишет. Биз биринчи 2022 жылы болсо Оштогу соревнования катышканда экөөбүз тең месте алган эмес элек. Анан кийинкисинде дагы месте албай, мен биринчи местени алгам. Анан кийин экөөбүз чогуу барып 3-чү месте окшош местелерди алып жүргөнбүз. Албетте, кээ орунда эмес, бөтөн жерге барып катышып келүүнү өзү эле чоң жеңиш. Ошентсе да айрым учурда орунга ээ болбой же 3-чү орунга туш болсо, ызаланып дайыма алдыңкы биринчи болгусу келет. Эң кызыгы аны мектепке жана спортко катышуудан сырткары да эмне кыласың деп сураганыбызда. Мен мектептен саат 11-де барам, анан саат 3-тө чыгам, анан ошодон кийин залга барып, үйгө келем, апама жардам берем, анан телефон көрөм. Ар бир баланын ийгилиги негизгиси коомдо мыкты тарбиялуу инсан болуусу ата эненин кубанычы. Өзү келечекте үмүт кылган эми биринчи учурда баладан жакшы мээримдүү, чынык адам болушун каалайсың. Биз дагы залга барып атам деп эле айланаңдагы балдар менен же биринчини алып келдим деп адам мындай өзүң көтөрүлүп кетет го. Ошондой болуп көтөрүлүп кетпе, өзүңдү бийик сезбе, сылык бол деп болушунча айтабыз. Келечекте эң башкысы жакшы адам болсо, анан көптөгөн ийгиликтерге жетсе дейбиз, чемпион болсо дейбиз. Ушул өзүнө жагып баратса, ушу менен дагы даршы кетип, жакшы ийгиликтерге жетсе дейбиз.